Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандарым. Бул кырсык дайыма айттырбай келет. Дайыма күттүрбөй келет. Качан кайсыл жактан келерин билбейсиз. Дайыма эле сиз кайдан келгенин байкабай каласыз. Андыктан бүгүнкү күндө Кыргызстандын булуң бурчунда көптөгөн сел жүрүү, кырсыктар болууда. Ошол менен катар кече күнү Ноокат жергесинде, тагыраак айтканда Апшырата жана ошондой эле жогору тараптарда бардык эле Ноокат аймагында сел катуу жүргөндүктөн ал жакта аябай көп чыгымга учурады. Ошондой эле 7 инсан, 7 бала өлдү деп чыгып атат. Мына ушул өлгөндөрдүн көпчүлүгү жаш балдар болуп атат. Ошол жаш балдардын ата-энесине, артында калгандарына Аллах Таала сабырдуулук берсин. Эгерде жашы өткөн болсо, артында калган балдарына сабырдуулук тилейбиз. Албетте, өлүм бул артка кайтаргыс нерсе. Калган нерселерди кайтаруу мүмкүн, бирок өлүм бул кайтпай турган нерсе. Бул кайып нерсе. Качан кантип өлөрүбүздү эч ким билбейбиз. Ошондуктан мына ушул кайтыш болгон инсандар булар шейиттер. Кудай Таалам аларды шейиттик даражага жеткирсин. Алардын сурагы жеңил болсун. Дайыма бейиште болсун деп дуа кылабыз. Андыктан жалпы эле чыгымга учураган инсандарды Кудай Таалам ошол чыгымынан батыраак чыгып кетүүсүнө Кудай Таала жардам берсин. Ошондой эле кайсыл жерде чыгымга учураган инсандар болсо, биз кыргыз эли дайыма жардамга муктаж болгонду куру кайтарган эмес. Ар бир сунган колго сөз түрдө жардам берилген. Андыктан бүгүнкү күндө мына ушул Ноокат эли жардам сурабаса дагы биз кыргыз эли бардык тараптардан жардамдарды көргөзөлү, жардам берели. Эч болбосо жакшы сөздөрүбүздү айтып, эч болбосо дуа кылып, эч болбосо жакшы бир кеңешибиз менен жардам берели. Андыктан жалпы ошол Ноокат элине кайгыруу менен көңүл айтам. Ошондой эле кыргыз элим, келиңиздер Ноокат элине жардам колубузду суналы.